Ар жумада сиздерге позитивдүү маанай тартуулаган эмне жаңылык кызматыңыздарда болсо. Ар дайым сиздерди урматтаган, сыйлаган кызыңыздар Айзада Жамгырчиева жана ошондой эле Азамат Исмаилов. Рахмат. Эмне бүгүн өтө эле токтоо болуп алгансыз? Тамагым ооруп калыптыр да бир аз. Азыр Бишкекте, Кыргызстанда бир вирус жүрөт, бир аял деген вирус экен. Бул Эмнеге аял? Тамактан алат экен да. Иә. Эмнеге аял? Аял бирдек болсо беттен алат эмеспи? Бул вирус бирдек болгондо эле тамактан алат экен да. Тамактан гана алат экен да бул. Аял деген вирус. Окшош экенсиңер силер ушу вирус. Басып алып чыкпай бир болсоң кетпей ушундай. Алыс болсун, менден, Баштадык. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз өзгөчө бир тема өтөбүз. Ар бирибиз мектепте окуп жүргөн кезде, окуучулук күндөрдө ар бирибизге бир өзгөчө жаккан бир сабак болчу да. Ошол сабак эмне үчүн жакшы дегенде, көбүнчөсү ушу мугалим үчүн жактырчу да сабактарды. Мисалы үчүн сага мектепте окуп жүргөндө кайсыл мугалим, сабактан берген мугалим жакшы эле? Биринчи класста Нуржамал Мамбетова деген эжекебиз аябай чыгармачыл болчу. Бардык сабактан берчү, универсал. Кыргыз тилинен дагы, математикадан дагы, анан билеп дагы жиберчү. Үчтөп ставкада иштечү окшойт да. Андан тышкары мен 9 класстан баштап англис тилинен олимпиадага бардым. Динара деген эжекем мени үйрөткөн. Англисче жакшы билесиң? Ооба. How do you do? I'm fine at this time. I'm working in TV with you. Yes? Yes. Yes, really? Really? Кочей. Evet, миле. Деп сүйлөп алыпсың өзү эле. Кеңсе, мына ушул мектепте кайсыл сабак, кайсыл мугалим жагат тууралуу биз азыр кененирээк репортаж бермекчибиз. Көз. Мектепте мага орус тилинен мугалим жагат, Элмира Жашналинин аты. Ал эмнеси менен жагат сага? Аткени үчүн ал болсо бизде урушса да жөн эле урушпайт. Анан кээ болсо бизге 3 коём деп 4 коюп коет. Таркын гана. А эмнеге? Анткени матемден жардам берет. Ойноносоң болобу бир. Каракөз Сагынбековна. Кара көз Сагынбекованын эмнеси жагат сага? Бизге мындай новостьлерди айтып келет да, күнүнө 5 коет. Күмүш айжы. Күмүш айжанын эмнеси жакшы? Кичине айтып берден, кичине жооп бергенге кичине жардам берет да ошосуна. Физкультурадан берген эже жагат. Эмнеге физкультурадан берген эже жагат? Ал энкен сабакта эле өтпөйт. Ошон үчүн жагат. Берет Сембеков географияда. Эмнеси жагат? Жакшы болгон жагат. Добрый. Мага мектептен бир эже жакпайт, немецкийден. Анан аты болсо бир башкача болчу, анан ушунун атын билбейт экенмин, ушунун фамилиясын. Чолпон эже экен, анан фамилиясын билбейт экенмин. Бир эле ашып калса 2 коюп коет ушундай. Ушул жакпайт да ушундай эсчем. Анан ошентип кетиребиз деп армияга чыгалып атканбыз бир класс мененчи. Анан ошо Бир эже бар. За месяц ошонун баарын акчанын баарын сурап берет. Англис тилинен билген эже жакпайт. Эмнеге? Жакшы элем, просто тапшырма аткарып келбесең 2 койсот, 2-ден 2-ни. Математикадан бир мугалим жакпайт. Аткени үчүн ал кечке бизди уруша берип, анан 3 болсо герде 2 коюп коет. Орус тилинен берген эже бол. Эмнеге ал жакпайт? Кечке эле кыйкын өрөт. Эмне деп кыйкырат сага? Акырынан отурла, тынч отурла дейт. магабы каным эже. Эмнеге? Анткени ал кечке эле тамгалар жаттап өтө берет. Силер тамгаларды билбейсиңерби? Ооба. Канчанчы класссың? 3. 3-чү класста тамгаларды билбейсиң. Кыргызча эмес, эмече, эмеле корейче. Русский языкта эже жакпайт. Эмнеге? Жөн эле уруша берет, бакыр берет. Галина рахатланып коет. Эмне деп урушат? Ушинтип эле ошо. Сөздөр эсиңдеби? Кандай деп урушат? Унуткан бүгүн кирген жок да сага. Сүрөттөн жакпайт мага. Эмнеге? Келбей калган күндөргө деле 2 кое берет да.
Не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн улантат. Дүйнө жүзүндөгү кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүп кете турган болсок, Агаса Варданян аттуу мырза 50 күн ачкачылык жарыялап 23 килограммга арыктаган экен. Биздин арыктай албаган айымдарга өтө бир пайдалуу кеңеш болот окшойт. Анан берейин деген суроом, Азамат байке, сиз канча күн этсиз, чучуксуз, камырсыз жашай аласыз? Сен суроону туура эмес берип алдың. Канча күн эмес, канча саат деш керек да бизге. Канча саат деш керек. Сиз нарындыксыз да? Этсиз тура албайбыз да. Биздин үйдө мисалы үчүн нандын ордуна эт, вареньянын ордуна эт, чайдын ордуна эт, эттин ордуна да эт да биздечи. Биз кыргыздар ушундай дүйнө жүзүндө эт жеген боюнча чемпион мира экенбиз да. Дүйнөлүк чемпионатта биринчи ордуна турат экенбиз. Карышкырчы. Карышкы биз кыргыздар эт жеп жатканда карышкыларга бир аз неудобно болуп кеткен керек болсочу. Биз ушунчалык эт жеткенбиз, керек болсо алыстан карышкы чыкса карышкы деп салыш мүмкүнбүз да. Карышкы бизди көргөндө качат экен, бизди көргөндө. Бизде таласта андай эмес да, нарындыктарда ошондой окшойт анда, Силерде таласта камыр эмеспи? Бирок сен камыр жебей эле коюшуң керек экен да, сен. Камырдай болуп баратсың өзүң эле. Самат байке. Эфир жүрүп атпайбы? Чечем өзүң тешип коюп атты. Улантабыз, студенттер ачкачылык жарыялаптыр, чогуу көрөбүз. Асылас. Бишкек шаарынын студенттери ачарчылык же башкача айтканда голодовка жарыялап жатыптыр. Булардын себептери эмнеде жана кандай талаптар менен чыкканын өздөрүнөн сурап алсак. Силер эмне талап менен чыктыңар бул жерге жана кандай себептер менен ачарчылык жарыялап жатасыңар? Биз негизи ачарчылык жарыялай турган эле ой жок болчу. Студент болгондуктан биз бир күндө бир эле жолу тамак жейбиз да. Анан ошо 2-тен 1 иштеп ачарчылык жарыялап салдык. Силерге айылдан тамак салбайбы эч ким? Салып атат, болгон братандар алып коюп атат да улураак. Бирөө турат сурап көрүң. Силер булардын тамагын эмнеге алып койдуңар байке? Эми биз бүтүп атпайбыз, акыркы курспуз, анан бүтүрүш керек, анан акча жок болгондон тамак менен бүтүрүп атабыз, экзамен, сессия барды. Силерге айылдан эч ким акча салбайбы? Салат. Просто гөлгө барып салып салганбыз. Макул, силер кандай талаптар менен чыктыңар бул жерге? Эмне сурап жатасыңар? Эмне талап? Сурасолу. Негизи чыкканда каалаган нерсеңерди сурасаңар болот. Ачарчылык жарыялап, чоңдор көрөт, элдин баары көрөт, телевидение тартып атат силерди. Каалаган нерсеңерди сурасаңар болот, берет баарын. Бизге бир кукси болсо жакшы болмок. Кукси эмес, ашак деле болот. Лепешка майонез деле болот бизге. Biraz курсак ачты. Бул студенттер ачарчылыкты биринчи курста эле баштаганын билдик. Алардын айтышуунча, буларга окшогон студенттер Кыргызстандын жогорку окуу жайларында миллиондорго жетет. Бул студенттердин кесиби сварщик болгондуктан булардын ачарчылыгы окууну аяктаганда гана бүтөт. Бирок тилекке каршы юрист жана экономисттин кесибин тандагандар үчүн ачарчылык жумушсуздуктун айынан дагы 1-2 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Азияда билесиң, бизде тойлордо мындай өзгөчө кызыктуу нерсе бар да, бул калпак кийгизүү да. Калпак кийгизгенде бирөө деген бир тойдочу. Ручка менен калпагына отметка коюп туруп, метка коюп туруп. Берген экен да калпак кийгизген. 5 жылдан кийин кайтып келиптир өзүнө кайра деген. Колдон колго, тойдон тойго, областтан област, 7 област кыдырып келген экен ошол калпак. Саякатчы калпак болуп кеткен го, э? Бизде ушундай көйнөк калпактардын баары эле саякатчы болуп кетип атпайбы азырчы? Тойлордо. Азыр бирок той көбөйгөн сайын 5 жылда эмес, уже 2 жылда кайтып келе баштады да калпактарчы. А мына бизде эркектерде негизи мына кийишпелүү деген система бар. Мисалы үчүн бирдеке жаап калса, брат, могу шымың жакшы экен деп кийишпелүү дейт да. Бүттөн ошондон буттан бутка өтүп кетет да. Башыңыздан көп өткөн го? Жок, башында эмес, буттан көп өткөн да. Программабызды улантабыз. Милиция кызматкерлерине кызыктай бир арыз түшкөн экен, ошол тууралуу кененирээк көрөбүз. Күн сайын милиция кызматкерлерине көптөгөн арыздар түшүп келет. Бирок алардын арасынан эң эле өзгөчөсү болуп бир баланын арызы болуп чыкты. Бул арызда эмнелер жазылган жана кандай себептерден улам милиция кызматкерлерине кайрылганын өзүнөн сурап көрөлү. Ошол шумун жоготконго байланыштуу жаңы эле арыз жазып чыктым. Ал кымбат шум болчу абдан. 1500 алгам. Скидка менен болгондо 1500 болгондо өзү 3000 деп турган болчу. Эми үмүттөнөм биздин милиция кызматкерлери ал шумду таап берет го деп. Бул балаңкындай иштер бизде көп эле жолу катталган. Мисалга кетсек, жакында эле бир байке байпагын жоготуп алып келген. Биз аны таап бергенбиз. Мына биз тапканбыз. Айрыкча мен тапкам. Ошол байпакты үйүнүн диванынын астынан таап чыкканбыз. Бул болоттуку деле ошондой болуш керек. Азыр барып сиздер менен чогуу иликтөө иштерин болоттун үйүнөн баштайбыз. Бул арызды уккан милиция кызматкерлери шымды издөөгө аттанып, арыз жазган баланын үйүнө барып, дагы бир жолу үйүнүн ичинен карап чыгууну туура көрүштү. Азыркы учурда арыз жазган баланын үйүндө иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Тилекке каршы издеп жаткан шымды таба элекпиз. Буйруса сөзсүз түрдө таап беребиз. Шеф. Жок экен бул жакта да.
Бул таппаса дагы сөзсүз түрдө мына мен таап берем. Тур, наркомлар изде бул. Тур. Бас. Үйүнөн издеп такыр эле тыянак чыкпай калганда милиция кызматкерлерине акыркы жолу досу кийип кеткен тууралуу маалымат түшүп, ал досунун иштеген жеринен кармап шымды таап берүүгө жөнөштү. Мен жаңы шымды бир эле жолу тойго кийип баргам. Тойго кийип барып, аны үйгө коюп койсом, үйдөгүлөр аялга жөнүп таптыр. Ооған шаардан туугандар салып жүргөн мага. Анан ысыкта мен аны кесип шортик кылып кийип алгам. Кичине өң өчүп калды эле, койчуга берип койгом, койчу кийип жүрөт койчуда. Милиция кызматкерлери койчуга барып шымды талап кылып жатканда койчу жөн жооп бербегендиктен милиция кызматкерлери күч колдонууга аргасыз болушту. Шорттик деген бир эки жол кийдим ам. Ама жарашпайт да экен. Мындай жүрсөм мага вообще болбойт экен да. Анан аны деген кажайка берип салгам, ошо чалканда чагып кыйнайды. Карабайм өтүп мен жарашпайт экен. Шорт керек болсо бар, очакканадан алып алгыла. Бар. Үй кожойкесинин айтканынан кийин милиция кызматкерлери очок жакка барганда бир башкача бир көрүнүшкө туш болушту. Шеф, туткуч болуп кеткен го. Зато таптыкпы? Мен табам дедимби? Табам. Мендей милиционерлер Кыргызстанда саналуу гана. Ошон үчүн үйрөн. Шеф, мен де чоң ойдом шеф болом. Кыргыз милициясы. Кеттик бас. Өзүңүздөр көргөндөй эле милиция кызматкерлери жоголуп кеткен шымды өз убагында таап беришти. Чындыгында эле алар дүйнөдө эң күчтүү адамдар. Алар чындыгында эле өз жумушун так аткарышат. Чындыгында эле биздин милиция кызматкерлери жоголуп кеткен нерсени өз убагында таап берет. Байке болду эми, кое бербейсиз. Айт, элге ким тапканын айт. Толубай уулу красавчик. Шеф. Толубай уулу шеф. Эрмекташиев не жаңылык. Булар ар бир коомдо бар. Булар биздин арабызда. Булар мындай экенин өздөрү да билишпейт. Күндөн күнгө көбөйүүдө. Коом коркунучта. Булар көп. Макияж жарашпаган кыздар. Бирок булар эч качан кайгырышпайт. Анткени булардын ураны главная не внешность, а душа. Бул ролик Сураныч жарашпаса боюнбой эле койгулачы фондунан каржыланды. Программабызды улантабыз. Азамат байке, мисалы сыртка чыксаң, ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Тарыхый кызыктырган имараттары бар. Мисалы Турцияда өзүнүн мечиттери, Дубайда Бурж Калип, биздин Индияда болсо Тадж Махал. Силердин Индияда, айта беришим силердин. Слушай, силер индустар ушундайсың анда. Бизде канчадан болот контракт окуган? Ана, көңүл албай эле кой. Бизде деле андай толтурат, мисалы үчүн Бурана, Ташрабад, Бишкекте площадьтагы Эксалдаттын жаны. Бизде ар бир жерге өзүнчө тарыхый мына байланыш тапсаң болот да. Ар бир жерге тарыхый байланыш тапсаң болот. Ошондон бизде азыр өзгөчө рубрика Welcome to Kyrgyzstan. Welcome to Kyrgyzstan. Welcome to Kyrgyzstan. Welcome to Kyrgyzstan. Welcome Kyrgyzstan. Welcome to Kyrgyzstan. Welcome to Kyrgyzstan. Менги жакшыраак болот экен баары. Welcome to Kyrgyzstan. Кыргызстанга кош келипсиздер. Кыргызстанга кош келипсиздер. Кыргызстанга кош келипсиздер. Кош келиңиздер. Кыргыз жерге эмне жетсин? Кыргыз жерге ким жетсин? Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Аламедин базары Бишкектеги эң чоң базарлардын бири болуп эсептелинет. Бул жер мурунтан бери эле базар болуп келген, бирок 1997-жылы гана ОСО Аламедин базары статусуна ээ болгон. Эң эле жаңы жаңылыктардан болуп, бул жерде надземный переход. Июлдун ортосунан бери курулуп келе жаткан бул надземный переход азыр бүтүп, элдерге эксплуатацияга берилген кези.
Кичине маалыматтан айта кетсем, ушул переход мамлекетке 18 миллион сомго турду. Бул жер европалык стандарттар менен курулган. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга пандустардан баштап лифттерге чейин бар. Айтып кеткендей эле, бул жер европалык стандарттар менен курулган. Аялдамадагы элдердин топтолуусуна каршы болгон. Бирок урматтуу достор, бул наземный переходко карабастан Аламедин базарындагы аялдамаларында ошол эле көрүнүш кайталанууда. Жол эрежелери сакталуусуна мамлекет тарабынан аябай эле көп салым кошулган. Жакын арадан бери моундай нерселерди койгондо элдин баардыгы жолдон жүгүрбөй светофор менен өтүп калышты. А бул жер Алматинский көчөсү менен ылдый кеткен таксостоянка. Мындайча айтканда, Кордай чек арасына кеткен таксисттер ушул жерде турушат. Салам алейкум байке. Алейкум. Канча жылдан бери иштейсиз? 5 жыл болуп калды, 5 жылдан бери иштейм. 5 жылдан бери. Айтсаңыз, ушул Аламедин базарынан Кордайга кеткен жүргүнчүлөр көппү же Кордайдан Аламедин базарга келген жүргүнчүлөр көппү? Андай билбейм, экөө бирдей эле болсо керек, Экөө бирдей эле, Биз ойлоп атпайбызбы, бирок Кордайдан Аламединге келген жарандар көп окшойт деп, казак жарандары особенно. Келгендер нормально келип атышат, алдарында эч ким тоскон жок да. Таможня ачык, кадимгидей эле болот. Аламедин базары жол эрежелери сакталуусу менен башка базарлардан айырмаланып турат. Бирок таксист деген таксист. Аламедин базарында бүт бардык нерселерди тапсаңар болот. Жүргүлө. Унаа тетиктеринен баштап кийим кечекке чейин. Мисалга, Аламедин базарынын ушул четинде сиздер кызга сеп алсаңыздар болот. А бул жерде сиздер килем сатып алсаңар болот. А бул жерде сиздер конфет, печенье, чак-чак жана себетке керек болуучу бүт нерселерди сатып алсаңыздар болот. Келиндин чач жасалгасы, маникюр, макияж жана башка керектүү нерселерди сиздер Аламедин базарында тоюңуздарга тамада, фото, видео, слайд-шоу жана башка кызматтарды көрсөтөбүз. Байланыш телефону 0780 Аламедин базарына силер тойго тамада да тапсаңар болот. Бул жер Аламедин базардын эт саткан жери. Именно ушул жерде силер у эти, кой эти, топоз жана жылкынын этерин сатып алсаңар болот. А бул жерден силер тоок эттерин сатып алсаңар болот. Ошондой эле акарачка. Акарачка эгерде сизге жакпаса, анда бул жактан силер тирүү тоокты сатып алсаңар болот. Аламедин базары эң эле спортко жакын базарлардын бири болуп эсептелинет. Анткени бул базардын арт жагында турник, брусья, жада калса футболдук поле да бар. Эгерде сиз Аламедин базарына жаш бала менен келсеңиз, кыйналбай эле жаш балаңызды Аламедин базарынын чакан паркына ойнотуп койсоңуз болот. Аламедин базарына күнүнө миңдеген машинелер кирип чыгат. Аларды телеген биздин парковщик байкелер. Ошолор менен маек курсак. Саламатсызбы байке? Салам. Бул жерде сиз канча жылдан бери иштейсиз? 1 жылга жакын. 1 жылга жакын болуп калды. А вот ушул жердеги парковка канча турат машинеге? Бир машинеге 20 сом. Бир машинеге 20 сом. Примерно канча машина келип токтоп? Канча машинени тейлейсиз? Канча машинени тейлейсиз? Канча машина келип кетет? Мен тейлегенде дейм, кирет чыгат ар кандай да. Ошо канча машина? 15 машина болот. 15 машина күнүнө, ошондо сиз жакшы эле табап турбайсыңыз, Биз план беребиз. План менен иштейсиздер? Жакшы. Ушул 20 сом төлөгөндөн кийин бул машинелер канча саат турса болот бул жерде? Ар кандай да. Биз жумуш бүткөн жашатып. Эртеден кечке дейин тура берсе болот, Эртеден кечке тиги 50 сом. 50 сом, Эртеден кечке. Рахмат. Аламедин базары Бишкек шаарынын эң чоң базарларынын бири болуп эсептелинет. Бул базарда күндөн күнгө жаңы нерселер курулуп, базар өнүгүп өсүүдө. Бүгүнкү биздин Аламедин базарында болгон сюжетибиз жакшы болду деп ойлойм. Кийинки болуп кайсыл жерди көргүңөр келип атат? Биздин видеонун алдына комментарий жазыңыздар. Алдыңарда Welcome to Kyrgyzstan рубрикасы болду. Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Ар жумада сиздердин үйүңүздөргө конок болуп келип, маанайыңыздарды көтөрүүгө аракет кылган не жаңылык долбоор болду. Кызматыңыздарда Азамат Исмаилов жана ошондой эле Азиада Жамгырчиева. Тура. Көрүшкөнчө ар дайым бизди унутпаңыздар. Аман туруңуздар.
бар болуңуздар. Goodbye. Ciao. Аман туруңуздар. Көрүшкөнчө, кайыр. Arrivederci. Саламатта болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ар дайым не жаңылыкты көргөндү унутпаңыздар. Позитивдүү болуңуздар. Амандашканча, Проводун кылдеп калдык окшойт, ар дайым бар болуңуздар. Биз менен чогуу болуңуздар. Күлгөнүң сенин эркектей, издин алатон. Азат эке. Дүйнөдө болуп жаткан жаңылык укун келте, биде баранда жаңылык башка эч кимде. Мындайда айтып бере албай даже ушак чечеңе, бидин кабарчылап чогулткан атайын силерге. Бардык маалыматтарды төкпөй чачпай жеткиребиз, жаңылыктын үстүнө күлкү да кошуп беребиз. Болуп жаткан көйгөйдү башка четтен карасак, кыскасы элдин маанайын көтөргөнгө жараса. Элдин баары угушат жаңылык, элдин баары угушат жаңылык, элдин баары айтышат жаңылык, элдин баары көрүшөт жаңылык. Не жаңылык? Не жаңылык, не жаңылык, маанайыңды көтөргүн барың жактырып. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, бизди көрүп отургун күлүп аткырып.